Саламатсыңарбы балдар. Бүгін математика сабағынан 1076-дан 1083-ге чейинки мисал маселелерди чыгарабыз. 1092 маселе. Балдар, көңүл коюп жакшылап окула. Окуучулар ар биринде 20 түптөн болгон 6 катар алманын жана 12 катар өрүктүн көчөттөрүн отургузушту. Алар бардыгы канча түп жемиш көчөттөрүн отургузушту. Келгиле балдар, эмне жөнүндө сөз болуп атат, талкуулап коелучу. Ар биринде 20 түптөн болгон 6 катар алманын жана 12 катар өрүктүн көчөттөрүн окуучулар отургузушту дейт. Бардыгы канча түп жемиш көчөттөрү отургузулгандыгын сурап атат. Эми кыскача белгилөө жүргүзөлү. Bir катарда 20 түптөн болгон 6 катар алма, демек канча көчөт отурганын табышыбыз керек. Bir катарда 20 түптөн 12 катар өрүк көчөттөрү отургузулуптур. Алда канча экени белгисиз, демек бардыгы канча түп жемиштердин көчөттөрү отургузулгандыгын сурап атат. Мынакей белгилеп алдык. Эми чыгарып көрөлү. Ар бир катарга 20 түптөн отургузса, мына ошондой катардан 6 бар дейт. Демек 20-ны 6-га көбөйсөк 120 түп алма көчөтү отургузулуптур. Эми өрүк канча көчөт отургузулду? Ал үчүн кайра эле ар бир катарында 20 түптөн отургузулган 12 катар. Демек мында канча көчөт отургузулду? 20-ны 12-ге көбөйсөк 240 түп. Эми жалпы көчөттөрдүн санын таап көрөлү. 120 алманын көчөтүнө 240 өрүктүн көчөтүн кошсок 360 түп жемиш көчөттөрү табылды. Демек бизге мына ушул нерсени табуу керек болгон. Жообу 360 түп жемиш көчөттөрү отургузулган. Эми балдар 1093 маселени чыгаралы. Көңүл коюп уккула. Тик бурчтуктун жагы 9 см, туурасы анын 3/1 барабар. Тик бурчтуктун аянтын жана периметрин тап. Келгиле, биринчи биз жагы 9 см болгон тик бурчтукту сызып алалы. Кийинки жагы 3/1 барабар дейт. Демек кыскача белгилөө жүргүзөлү. А барабар 9 см, Б барабар 3/1. Тик бурчтуктун аянтын жана периметрин тапкыла. Эми маселени чыгаралы. Жагы 9 см, туурасы анын 3/1 барабар болгондуктан 9-ду 3-кө бөлөбүз. Демек 9-ду 3-кө бөлсөк 3 см бул туурасы. Периметрин табыш үчүн тик бурчтуктун эки жагынын суммасын 2-ге көбөйтүп койчу элек. Же болбосо периметр деп эмнени айтчу элек? Периметр бизге берилген тик бурчтуктун жактарынын узундуктарынын суммасына барабар болгон. Эми формуланын ордуна коюп көрөлү. 2 көбөйтүлгөн А жагы 9-га барабар, Б жагыбыз 3-кө барабар болду. Демек 9-га 3-тү кошсок 12, 12-ни 2-ге көбөйсөк 24 см. Демек биз периметрин таптык. Аянтын кантип табабыз? Аянты S барабар А көбөйтүлгөн Б. Демек узунун туурасына көбөйтсөк тик бурчтуктун аянты келип чыгат экен. Узуну 9, туурасы 3 болгондуктан 9-ду 3-кө көбөйсөк 27 см квадрат. Демек бул тик бурчтуктун аянты 27 см квадратка барабар экен. Жообу 27 см квадрат 24 см. Анткени суроосунда биринчи аянтын, андан кийин периметрин сурады. 1094 маселе.
Çenöөлөрдү жүргүзүp, төмөнкүлөрдү улап жаз. Демек бизге тик бурчтук берилиптир. Китебиңерден карап көрүп атат болушуңар керек балдар. Мына ошол тик бурчтуктун А, Б жагы эмнеге барабар? Б-сы, С-ды жана А-ды жактарын ченеп эмне кылышыбыз керек экен? Жазышыбыз керек экен биринчи. Андан кийин периметрин табат экенбиз. Каны бисе өз алдыңарча ченөөлөрдү жүргүзүп, периметрин тапкыла. Таптыңарбы балдар? Анда мен ченөө жүргүзбөй, болжол менен А, Б жагын 5 см, Б-сы жагын 3 см деп алдым. Анда периметри 16 сантиметрге барабар болду. Демек, периметрди дагы кандай эсептөөгө болот деген суроо бар болчу. Периметрди демек жактары 4 жагын суммалайбыз. 5 кошу 5 кошу 3 кошу 3 же болбосо 2 көбөйтүлгөн кашанын ичинде 5 кошу 3. Демек, мына ошондойчо 2 жол менен табууга болот. Балдар, силер да таптыңарбы? Ченөөлөрдү тактап алдыңарбы? Силерде жообу кандай чыкты? Кийинки жолку тапшырманы тартып жөнөткөндө мугалимге тартып кошо жөнөтүп койгула. Балдар, 1095-те бизге теңдемелер берилиптир. Эми теңдемелерди чыгарып көрөбүз. Келгиле чогуу бирөөнү аткарып көрөлү. Менимче үчүнчүсү татаалыраактай. К кемитилген 128 барабар 42 көбөйтүү 20. Демек бизде К белгисиз, К'быз бул кемүүчү. Аны табыш үчүн барабардыктын оң жагындагы амалды аткарып алабыз. К кемитүү 128 барабар 840. Эми бизге жөнөкөй теңдеме келип чыкты. Жөнөкөй теңдемеде кемүүчү белгисиз. Кемүүчүнү табыш үчүн айырмага кемитүүчүнү кошобуз. К барабар 840 кошулган 128. К барабар 968. Эми текшерип көрөлү. 968-ди К'нын ордуна коебуз. Анда 968 кемитүү 128 барабар 42 көбөйтүлгөн 20-га. 968-ден 128 алсак 840 барабар 840-га. Чындыгында эле бул маани К'ны канааттандырды. Теңдеменин тамыры 968-ге барабар экен. Калган теңдемелерди чыгарып өз алдыңарча көргүлө. Балдар, эгер чыгарып бүтсөңөр, анда теңдемелердин тамырларын салыштырып көрөлү. Биринчи берилген теңдеменин тамыры x барабар 660-га. Ал эми экинчи теңдемебиздики x барабар 260. Ал эми төртүнчү теңдемебиз a барабар 696-га. Салыштырып көрөлү. Бирдей болуш керек. 1097. Туюнтма түзүп чыгар деген шарт бар экен. A 712 менен 500'ün айырмасын 4кө бөл. Б'сы 18 менен 16'нын көбөйтүндүсүнө 100 менен 10'дун тийиндисин кош. В'сы 600'дөн 8 менен 12'нин көбөйтүндүсүн кемит. Келгиле балдар, туюнтма түзүп, андан кийин чыгаралы. 712 менен 500'ün айырмасын табыш үчүн биз 712'ден 500'ды алабыз. Андан кийин 4кө бөлөбүз. Маанисин эсептесек 53кө барабар болду. Ал эми Б'да 18 менен 16'нын көбөйтүндүсүнө, демек булар көбөйтүүчүлөр экен балдар. 100 менен 10'дун тийиндисин, демек тийиндисин табыш үчүн 100'дү 10го бөлөт экенбиз. Көбөйтүндүгө тийиндини кошсок
298 kelip çıktı. V'sında 600'dün 8 menен 12'nin köböйтүндүсүн кемит дейт. Demek 600 kemitilgen 8 köböйтүү 12 barabar kança kelip çagat? 600'dөн kemitebиз 96'ны. Demek 504. Balдар, meni menen çoğu eseptediңерби? Sizlerin tuyutmalaryňarda uşunday maňyge boldubu? Ayrımaçılıklar bolup kaldyby je? Surowlar bolsa, je ayrımaçılık bolup kalsa jakşylap daha bir jolu karagıla suretke tartıp mugallimge jönötösüňөр. 1099-njy teňdemelerdi çygaraly. Bizge teňdemeler berilipdir balдар. Akırkı teňdemeni sizler bilen birlikde çıgaryp göreli. K köböйтүлгөн 8 köböйтүлгөн 4 barabar 320. Bizge belgisiz K başkaçatında bul köböйтүүчү belgisiz bolup atat. Аны tabyş üçin biz birinci kaşağın sırtındağı 4'tü barabarsıdan oň jagına alıp ötöbüz. Demek K köböйтүлгөн 8 barabar 320 bölüngön 4. K köböйтүү 8 barabar 320'ны 4'e bölsek 80 deyin. Emi bizim tatalı tuyutmamız jönökö tuyutmaga aylandı. Köböйтүүчүлөрдүн biröö belgisiz bolsa, köböйтүndü belgili bolsa, anda biz köböйтүndünü köböйтүүчүlөрдүn belgilүүsüne bölüp, belgisiz köböйтүүчүnü taap alabız. Demek K barabar 80 bölüngön 8, K'bız 80'di 8'e bölsek 10'a barabar. Emi K'nın oruna 10'du koyup tekşereli. 10 köböйтүлгөн 8, köböйтүү 4 barabar 320. Barabardın sol jagındağı amaldardy atkarabız. Demek 10'du 8'ge köböйtsek 80 bolup, 80'di 4'e köböйtöbüz 320. 320 çındığında 320'ga barabar. Kalgan teňdemelerdi mına uşundayça jol menen ele eseptegile çıgarılışların andaýyn tuura жооп menen salıştırabız. Balдар çıgarıp bittiňerbi? Anda birinci teňdemenin tamırı x barabar 551g. Ekinci teňdemenin tamırı m barabar 1905g. Al em üçüncü teňdemenin tamırı a barabar 273g. Salıştırıp, jakşylap özüňerdiň teňdemenin tamırı menen baýkap görgüle. Balдар, bugünkü sabakta maselelerdi, teňdemelerdi çıgardık. 1096-njy tapşyrma kaýtaloo iretinde berilgen. Ana öz aldyňarça çıgarıp, süretke tartıp mugallimge jönötküle. Üýgө tapşyrma 1082-nji masele. Balдар, ülüşke karata maselelerdi çıgarganbız. Murda ötülgöndördi eske düşürүү menen ülüşke karata berilgen bul maseleni çıgarıp, süretke tartıp mugallimlerge jönötküle.